Чыгармачылык бул деген өзүңдүн бир балаңдай эле болуп калат экен. Аны бап эстеп карап, кирпик чачын тарап дегендей карап жүрбөсөң, ал дагы ойнок баладай же шок баладай көчөгө чыгып кетет, же болбосо таптакыр өзүн таштап салат дегендей го. Өз балаңдай кылып асырайт экенсиң. Мен чыгармачылыкка кичине кезимден эле ошол далалат кылчу экенмин да. Мектеп босогосун аттай электе эле, даже тилим чыга электе эле ушинтип ырдай берчү экем. Сөзү жок, жөн эле обон бирдемелердичи. Анан ошентип айтып калышат үйдөгүлөр. Кайдасың, кайдасың, издеп келем. Мен сени издей берем. Өзүңдү бир көрүүгө кусадармын. Жолукчу мен издеген периште. Мен өзүмдү ойлойм, чыгармачылыктагы бактылуу адамдардын катарына киремин деп. Эми ар бир иштин, ар бир кесиптин мындай огуш кыйыш, кыйынчылыгы, жемиши, жеңиши болот дегендей, албетте кыйынчылык деген болбой коймок беле. Көңүлүн аса, көктөгүн болуп тийбейби? Сүйлөтүп гитар үн бөлүп, сүйүүнүн вальсын бийлейли. Сүйүүнүн вальсын, махаббат вальсын бийлейли биз. Сүйүүнүн вальсын, махаббат вальсын бийлейли биз. Эми ар бир эле адамга жараша бербесе керек деп ойлойм мен. Бирок мага жарашат деп ойлойм да. Себеби ошо баш кийимди эле кийбей койсоң, башкача болуп каласың да. Баш кийим менен, мына үкү менен, бая биздин Талай Турдубаев агай айткандай, жөнөкөй ырчылардан, мына базардагы ырчылардан айырмаланып турасыңар дейт да, тойго барганда. Силерди ушу үкүңөр менен тааныйт деп койчу эле. Анысыңарындай ошол турган турпатыбыз менен, ушул костюм менен ырчы экенибизди, чыгармачыл адам экенибизди, артистка экенибизди далилдеп турабыз го дейм. Айдагана кантип батырып, улгайттыңыз кырчыны өрдү. Эми жан дүйнө демекчи, мындай көп нерсени жүрөгүңө бат кабыл аласың. Оңду да, солду да, мындай кайып өтүп бараткан нерсе дагы анан жүрөгүңө тийип, мындай капа болуп каласың, же болбосо кичинекей эле сөздөн жыргап бактылуу болуп каласың. Ушундай бир сезимтал жүрөк келет экен чыгармачыл адамдардыкы. Жаштыктын